Бул сүрөт январь айынын ортосунда белгилүү косметологдун баракчасына жарыяланган. Катталуучуларыбыздын бири аны алдамчылыкка айыптап бизге кайрылды. Косметолог Давлетова элди алдап жатат. Бул өзү жасаган иш эмес, башка бирөөнүн жумушун өзүнүн баракчасына коюп алганы туура эмес. Ага ишенип канча айым айылдан барып атат. Чын эле миллиондон ашуун катталуучусу бар косметолог элге жалган маалымат таратып атабы? Биз текшерип чыктык, алдыда айтып беребиз. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз, биз менен бирге болуңуз. Сүрөт январь айынын ортосунда косметологдор Мээрим жана Айзада Давлетованын жеке баракчасына жүктөлгөн. Анда убагында кайрылсаңыз сепкилди 100% кетирүүгө болот деп айтылат. Комментарийде катталуучулар мыкты жумуш, колуңуз алтын деп белгилегенин, ал эми косметолог бул ишти өзүнүкү деген өңүттө жооп бергенин көрүүгө болот. Биз дагы кардар катары ал менен байланышып, ушундай тактарды кетирүүгө кепилдик бере аларын сурадык. Косметолог бизге кепилдикти эч ким бере албарын, бирок процедурага чейин жана андан кийинки сүрөттөрдү көрдүңүз да деп жооп берди. Мындан тышкары бул иш өзүнө таандык экенин тастыктады. Интернетте жарыяланган кайсы гана сүрөт болбосун, анын буга чейин качан, кайсы жерде жүктөлгөнүн, башкача айтканда алгачкы булагын таап коюу оңой эле. Ал үчүн Google сүрөт же Яндекс сүрөт сервистерин колдонобуз. Алардын жардамы менен бул сүрөттөр буга чейин бир канча чет элдик сайттарга чыкканын аныктадык. Демек, косметологдун бул менин жумушум деп көрсөткөн маалыматы чындыкка дал келбейт. Биз Давлетовага бул тууралуу суроо узатсак, башкалар биздин сүрөттөрдү алган деп жооп берди. Юстиция министрлигинин базасына алайык. Давлетова Мээрим Омуракуновна, Мээрим Давлетованын Сулуулук жана Ден соолук билим берүү борбору жоопкерчилиги чектелген коомунун директору катары көрсөтүлгөн. Ишкананын негиздөөчүсү Давлетова Айзада Омуракуновна, компаниянын негизги иши катары билим берүү тармагындагы башка топторго кирбеген ишмердүүлүк айтылат. Негизи башка бирөөнүн жумушун өзүнүкү катары көрсөткөнү үчүн кандай чара каралган? Биз бул суроолорду монополияга каршы жөнгө салуу кызматына жана саламаттык сактоо министрлигине узаттык. Эки мамлекеттик орган тең бирдей жооп берди. Эгерде косметолог көрсөткөн кызматтан жабыр тарткан адамдар арыз менен кайрылса, адистер текшерерин жана тиешелүү чаралар көрүлөрүн маалымдады. Мындан тышкары саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Жылдыз Айгерчинова компаниянын косметология кызматтарын көрсөтүүгө уруксат берген лицензиясы бар экенин тастыктады. 2024-жылдын 17-декабрында Давлетова баракчасына 1 миллион катталуучуга ээ болгону тууралуу видео жүктөгөн. Бул аудитория тирүү же жасалма экенин текшерүүчү Instagram Engagement Calculator аттуу программанын жардамы менен Давлетованын баракчасындагы текшерип көрдүк. Негизи аудиториянын орточо реакциясы катталуучулардын санынын 1%-нан көп болуш керектиги айтылат. Ал эми бул баракчаны текшергенде реакциялар андан 3 эсе аз, башкача айтканда 0,28% гана көрсөткүч чыкты. Бул деген катталуучулардын 3/2 бөлүгү жасалма жол менен кошулганы тууралуу бүтүм чыгарууга негиз берет. Катталуучуларды эми карай турган болсок, бул жерден мынакей көптөгөн катталуучулардын мына Шамырканов мисалга жаңы катталуучу, анын эч кандай публикациясы жок, аватары жок, посттору жок. Анан дагы башкаларын деле, мисалы Айсуу Жусупова деген бул деле жаңы катталуучу, 3 эле катталуучусу бар. Анан кийин бунда публикациялары жок, аватары жок, ушундай жаңы ачылган аккаунттар же болбосо жабык аккаунттар. Жабык аккаунттардын деле публикациялары жок экенин көрүүгө болот. Сиз деле өзүңүз ушул катталуучуларга сар эсеп салып карасаңыз болот. Ушундай шектүү, күмөндүү аккаунттарды көрө аласыз. Мен катталуучулар жасалма жол менен көбөйгөн деп так кесе айта албайм. Бирок эгерде катталуучулардын саны менен алардын иш аракетинин санынын айырмасы өтө чоң болсо, мындай бүтүм чыгарууга негиз болот. Же болбосо гифтерге катышкан учурда Instagram банга түшүрүлөт. Колдонуучулардын иш аракеттерине реакциялар, комментарийлер, репосттор жана сактоолор кирет. Бул жерде 1 миллион катталуучуга орто эсеп менен 2000 лайк туура келип атат. Алардын айырмачылыгы өтө эле чоң экен. Негизи бирөөнүн ишин өзүнүкү катары көрсөткөнү өтө ыплас көрүнүш. Себеби адамдар бул сүрөттү көрүп, анын жумушунун жыйынтыгы катары кабыл алат. 1 миллион катталуучу болгону кызык. Себеби бул тармак өтө чакан. Кыргызстанда 7 миллион адам болсо, анын жарымы 3,5 миллиону айымдар. Анын ичинен 1/3 аппараттык косметологияга кызыгышы мүмкүн эмес. Колдонуучулардын арасында бир дагы сүрөтү, бир дагы катталуучусу жок аккаунттар дагы көп экен. Бул боттор же фейк аккаунттар болушу мүмкүн. Бирок так статистиканы айтуу үчүн ар бирин карап колго санап чыгыш керек. Биз катталуучулардын арасында фейктер жана боттор көп экен деп Давлетовадан WhatsApp аркылуу комментарий сурап, төмөнкүдөй жооп алдык. Бизге жооп бере албайбыз.
Анткени менен Мээрим Давлетованын кызматтарын колдонуп ыраазычылык билдирген кардарлардын катары да калың. Алардын арасында белгилүү блогерлер, шоу-бизнес өкүлдөрү дагы аз эмес. Кызмат көрсөткөндөрдү тандоо укугу албетте ар бир адамдын өзүндө. Бул видео менен бөлүшүп пикир калтырыңыз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Асель Соронбаева болдум. Көрүшкөнчө.